Бишкек шаарынын Свердлов району боюнча пробация бөлүмүнүн кызматкерлери пробация кардарларына карата соттун өкүмүнө ылайык жумуш же окуу убактысын сырткары түнкү саат 22:00 таңкы саат 6:00 чейинки үйдө болуу боюнча талаптарынын сакталышын көзөмөл иретинде текшерүү жүргүзүштү. Текшерүүнүн жүрүшүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, белгиленген тартипте актылар түзүлүп, анда текшерүүнүн натыйжалары жазылды. Бул актылар пробация кардарларынын өздүк иштерине тиркелип, мындан аркы аракеттердин жана кабыл алынган чечимдердин негизи болот. Пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазадан бошотуп жатканда соттолгонго пробациялык көзөмөлдүн талаптарын жана милдеттерин жүктөйт. Анын ичинде белгилүү бир адамдар менен сүйлөшпөө, психикалык активдүү заттарды колдонбоо, жашаган жери, иштеген жери жана окуган жери өзгөргөн учурда пробация органына кабарбоо, өлкөнүн чегинен чыкпоо жана кечки саат 22:00 таңкы саат 6:00 чейин жашаган жеринде болуу милдеттемелери жүктөлөт. Мына бүгүнкү күндө ошол сот тарабынан жүктөлгөн милдеттемени аткарып жаткандыгын же аткарбай жаткандыгын боюнча текшерүү иштери жүргүзүлдү. 10 кардарды текшерүү иштерин жүргүзгөнбүз. 9 кардар анын ичинен жүктөлгөн милдеттерин аткарып жаткандыгы аныкталды. Бир кардар жашаган жеринде жок болгондугу аныкталды. Бул боюнча тиешелүү акт түзүлдү. Пробациянын кардары эртеңкиге пробация бөлүмүнө чакыртылды жана түшүнүк каты алынып, мүмкүн болуучу кесепеттер жөнүндө эскертүү берилет. Эгерде бул милдеттемелерди кайталап бузса, пробация бөлүмү сотко пробациялык көзөмөлдү жокко чыгарып, соттолгонду дайындалган жаза мөөнөтүн өтөөгө жиберүү сунушу келтирилет. Текшерүүнүн максаты соттун өкүмүн талаптоодо аткарылышын камсыз кылуу, кардарлардын реабилитациялоо процессинде кайрадан кылмышка баруусун алдын алуу жана колдоо көрсөтүү болуп саналат.